Барыңыздарға салам. Азыр мен сіздерге көрсөтүп берчү мастер-класс бул ажурный косынканы биз кантип токуйбуз. Ошол боюнча көрсөтүп берем. Бизге биринчи эле мындай болгон жип керек болот. Ярнард бегония. Бул молочный цветте. Коду так 6282 цветтин коду. Азыр мен сіздерге ушул цветтен, розовый цветтен көрсөтүп берем. Крючок керек болот. Крючок бизде 2,5 крючок, кайчы и мындай губса деп коебу, губса керек болот. Биз могу жемчугдарын кадаганга. Ушундай болгон жемчугдар дагы керек болот. Бул азыр 10 сантиметр, 8 сантиметр дагы, 10 миллиметр, то есть 10 миллиметр, 8 миллиметр дагы сиздер алып колдонсоңуздар болот. Анан мындай болгон. Так, ушундай болгон темирлерди дагы сатат өзүнчө. Ушулардан аласыздар, мындай баш жагы ушундай болуп толук болгон темирлерден аласыздар. Чтобы могу жемчугду такканда бияка түшүп калбаш керек да. Түшүп калбаш үчүн ушундай аласыздар. Азыр буну кантип тагат, эмне кылат, мен мастер-класста көрсөтүп беремин. Мына ушундай кылып жипти аласыздар. Алгандан кийин кыска жагын да дүйнө келтирип туруп, мындай кольцо кыласыздар. Кольцо кылып туруп, крючок менен бул жиптин ортосуна салып, бул жактагы жипти да бул жака алып чыгабыз. Алып чыгып туруп, мына эки жипти тартсаңыздар, мындай болуп түйүлүп калат. Ушундай кылып түйүп алгандан кийин 6 воздушный петель токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ушундай 6 воздушный петель токуйбуз. Өтө тартпай, өтө бош кылбай, обычно токуй бересиздер. 6 воздушный петель токугандан кийин крючокко 2 накид алабыз. 2 накид алабыз дагы. Бул биринчи косичкага, бул жакта токкан биринчи косичкага да өткөрөбүз. Өткөрөбүз дагы. Биринчи накидти өткөрөбүз. Экинчи и крючоктогу 2 жипти өткөрөбүз. Ушундай кылып туруп өткөрүп аласыздар. Эми 4 воздушный петель. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петель алабыз дагы. Дагы накид 2 жолу крючокко. Дагы ушул эле жерден өткөрөбүз. 1, 2, 3. Ушундай кылып өткөрөсүздөр. Эми 2 воздушный петель. 1, 2. 2 воздушный петель. Накид алабыз дагы 2 жолу. Кайра эле ушул косичкадан өткөрөбүз. 1, 2, 3. 3 кылып өткөрөбүз. Эми 4 воздушный петель аласыздар. 1, 2, 3, 4. Ушундай 4 воздушный петель. 2 накид. Кайра эле ушул косичкадан 1, 2, 3. Ушундай кылып өткөрүп коебуз. Эми 2 воздушный петель. 1, 2. 2 накид. Кайра эле ушул косичкадан 1, 2, 3. Ушундай кылып аласыздар. Биздин биринчи катарыбыз даяр болду. Мына көрдүңүздөр, 6 воздушный петель токудук. Андан кийин 2 накид алдык. 2 накид менен токудук. 4 воздушный петель. Дагы 2 накид алдык. 2 воздушный петель. Андан кийин 2 накид. 4 воздушный петель. Андан кийин накид. Андан кийин 2 воздушный петель. И бул жакта накид алдык. Мына биздин косынкабыз ушундай болуп башталат.
башталышы мына ушундай. Ушундай кылып токкандан кийин сиздер бул жака 6 воздушный петель алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петель алабыз. Косынканы мындай бияка ударабыз. Бул жагына ударып туруп, мына бул жерден эмес, могул 4 воздушный петель алган жерден, чоңураак болгону биринчи эмес, экинчи аркадан деп коеюн. Аркадан биз бул жерге 2 накид менен 7 катар алабыз. 1, 2 накид алабыз дагы. 1, 2, 3. 1 столбик с 2 накидами. Андан кийин 2 накид аласыздар. Кайра эле ушул жерге накид менен өткөрөсүздөр 2 жолу. 1, 2. Биз ушул жерге 7-ни токушубуз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Көрүп атасыздар, 2 накид алып атам мындай кылып. 6, 7. Ушундай кылып 7 столбик алып чыгасыздар. С 2 накидами. Эми бул жерден биз 2 воздушный петель алабыз. 1, 2. 2 воздушный петель алабыз. Андан кийин мына ортодогу кичинекей аркадан биз бир жолу мындай кылып 2 жолу накид алып туруп, ушул жерге 1 столбик токуйбуз. Ушунун өзүнө эле, ушунун ичине эле. Ушундай кылып бирин токуйбуз. 2 воздушный петель. Андан кийин бул аркага өтөбүз. Мындан бир эле столбик токуйбуз өзүнө. Андан кийин бул аркага 7 столбик с 2 накидами токуйбуз. 1, 2 накид. Арканын ичине токуп кете беребиз. 2 накид. Арканын ичине салып токуп кете бересиздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ушундай кылып 7 столбик с 2 накидами токудук. Эми бул жерден 2 воздушный петель. 1, 2. 2 воздушный петель. Андан кийин бул жакта турган акыркы кичинекей аркадан бул жерден санайсыздар. Мына бул жерде бизде 6 воздушный петель бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петель бар. Bunun sizler 4-нчүсүнөн аласыздар. Отырганда сиздерде көрүнөт. 1, 2, 3, 4. 4-нчүсүнөн сиздер 2 накид алып туруп, ушунун 4-нчүсүнөн өткөрүп коесуздар. Мындай кылып туруп 1, 2, 3. Сөзсүз 2 накид алып токулат бул косынкада. Мына ушундай кылып токуп алдык. Эми 6 воздушный петель алабыз. Эмне үчүн 6 воздушный петель алабыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 воздушный петель. Бул жерде 4 воздушный петель для подъем кетет. Ал эми могул экөөсү болсо бул жака кайрылганда мындай бурчка кетиши керек да. Бизде мындай кыска болуп калбаш керек. Ошон үчүн 4 воздушный петельге кошуп, да 2 воздушный петель сөзсүз алынат. Бул жакты чекесин баштап жатканда сөзсүз 6 воздушный петель аласыздар. 6-ны алгандан кийин биз бул рядты бүттүк. Бул рядты бүткөндөн кийин эми кийинки рядта мына буну бүтүп туруп, бул жагына аударабыз. Аударгандан кийин эми сиздер мына могул жердеги аркага токушуңуздар керек. Биз косынканы чоңойтуп токушубуз керек, кошушубуз керек да. Эми ушул жерге биз кошумча арка токуйбуз. 2 накит аласыздар. Ушул жерге эле салып туруп 1 2 3 токуп алгандан кийин эми 4 воздушный петель алабыз. Биз арка токуш үчүн дайыма 4 воздушный петель алышыбыз керек. 1 2 3 4 воздушный петель алдык. Накит 2 жолу. Кайра эле ушул жерге салып туруп муну токуп аласыздар. Мына бизде бул арка болуп эсептелинет. 4 воздушный петельден турган арка болуп эсептелинет. Так, эми мындан арка болуп эсептелинет. Так, эми мындан кийин биз бул арканы токуп алгандан кийин 2 воздушный петель алабыз. 2 воздушный петель. Андан кийин бул жерде бизде 7 столбик бар. Столбиктин 7 столбиктин биз бул үчүнчүсүнө 1 2 үчүнчүсүнө накит алып туруп токуйбуз. 2 накит 1 2 3 мына үчүнчүсүнө ушундай кылып туруп накит алып токуйбуз. 1 кийинки косичкага токуйбуз. 2 3 үчөөнү токуйбуз. 2 накиттен алып токудум мен. Мына 3 столбик токудум. Эми 2 воздушный петель. 2 воздушный петель. Андан кийин биз мына бул жердеги биз бир столбик токуганбыз. Ушул столбикке эми накит алып туруп, бирге да арка токуйбуз. 2 накит аласыздар. Мына столбиктин түйүндөгү косичкадан ушул жерден салып туруп, бул жерге 2 арка токуйбуз. Мына столбик токуйбуз. Эми 4 воздушный петель. 1 2 3 4 воздушный петель. 2 накит. Кайра эле ушул жерге накит алып токуйбуз. 4 воздушный петельден турган бир аркабыз пайда болду. Эми 1 2 воздушный петель токуйбуз. Кайра эле ушул жерге столбик с накитин токуйбуз. 2 накит менен. Бардыгы 2 накит менен токулат. Мына ушундай кылып токудук. Эми бул жерге да бир арка токушубуз керек. Анткени бул жер ортосуда центральный жер. Центральный жерге биз 2 арка токушубуз керек. Бул эки жагына. Арка токуш үчүн биз 4 воздушный петель алабыз. 1 2 3 4 воздушный петель алабыз. 2 накит. Кайра эле ушул жерге дагы өткөрөбүз. Накит менен өткөрүп алдык. Эми 2 воздушный петель. 2 воздушный петель алабыз. Мына көрдүңүздөр, ортосуна биз бул жерге бир эле арка токудук. Ал эми центральный жерге 1 2 арка токудук. 4 воздушный петельден турган. Эми 2 воздушный петель алдык. 2 воздушный петель алгандан кийин кайра эле 7 катардан турган бул столбикке келдик. Бул жерден 1 2 3 үчүнчүсүнө токуйбуз. Бул жакта кандай кылып токусак, бул жеринде ошондой кылып токуйбуз.
2 накид 1 2 3 üçüncüsünün şunday qilib olamiz. 2 nakid bu yerdan 2 stolbik, üçüncü stolbik 2 nakid bilen üçüncü stolbikti aldık. 2 воздушный петель. Ортолоруна ушундай 2 воздушный петель менен токуп кетишибиз керек. Только аркаларга келгенде, мындай аркаларга келгенде гана 4 воздушный петель алабыз. Ал эми ортолорун 2 воздушный петель менен токуйбуз. Көрүп атасыздар, бул жерге да 2 воздушный петель. Эми бул жерге биз арка токушубуз керек. Накид ичине эле салабыз. Ичине салып туруп столбик токуйсуздар. Эми 4 воздушный петель. 1 2 3 4. 4 воздушный петель. 2 накид. Кайра ушул жерге салабыз. Салып туруп столбик токуйбуз. Токуп алдык. Биздин аркабыз даяр. Эми 2 воздушный петель. 2 воздушный петель алабыз. Бул жерден 2 накид. 2 накид алгандан кийин бул жактан карайсыздар дагы мына 1 2 3 4. 4-үнчү воздушный петельден мындай кылып туруп өткөрөсүздөр. 2 накид менен мына ушундай кылып токуйбуз. Атайын түшүнүктүү болсун үчүн мен жай көрсөтүп берип атам. Жакшылап карап түшүнүп алсаңыздар, жеңил болот токуш. Так, эми бул катарды биз бүттүк. Аркаларды токудук. 4 воздушный петельден турган 1 арка, 2 3 арка. Бул арка менен 4 арка. Калгандары 2 воздушный петельден булар. Ортолору 2 воздушный петельден, аркаларды гана биз 4 воздушный петель менен токуйбуз. Бул аркалар азыр эмне үчүн керек болот? Мен кийинки рядда көрсөтүп берем. Эми бул рядды бүттүк. Бүткөндөн кийин 6 воздушный петель. 1 2 3 4 5 6. 6 воздушный петель. Бул жакка одарабыз. Одаргандан кийин эми бул жердеги 2 воздушный петель менен токкан жерде калтырабыз. Бул тешикчени калтырабыз дагы. Мо 4 воздушный петель токкан жерге биз 7 столбик токуйбуз. Бул жакта токудук эле го. Ошондой кылып бул жерге дагы 7 столбик токуйбуз. Ошол 4 воздушный петельден турган аркалар бизге ошон үчүн керек болот. Мындай 7 штукту токуш үчүн биз ушундай аркаларды токуп алышыбыз керек. Бул жерден токпайбыз, буну калтырабыз дагы 2 накид аласыздар. Мына ушул чоң аркадан 7 штук столбик токуйсуздар. 2 накид менен. 2 жолу накид аласыздар мындай кылып. 2 3 4 5 6 7. Ушундай 7 столбик с накидом. С двумя накидами аласыздар. Алгандан кийин эми биз 2 воздушный петель алабыз. 2 воздушный петель. Андан кийин бул жерде 3 столбик турат. Ушул 3 столбиктин ортосундагы косичкадан биз накид алып токуйбуз. 2 накид алып, ушул жердеги ортосунан алып, берге 1 столбик. С двумя накидами токуйбуз. Ушундай кылып. Эми 2 воздушный петель. 2 воздушный петель. Эми бул жакта көрүп атасыздар. 4 воздушный петельден турган арка токканбыз. Ошол жерге дагы мындай кылып 7 штук столбик с двумя накидами токуйбуз. 1 2
3 4 5 6 7 ушундай 7 столбик токуп алдык. 2 воздушный петель алабыз дагы. Эми бул жердеги ортосундагы 2 воздушный петельден турган кичинекей арка бар. Бул жерге бир эле мындай столбик менен накиданы токуп коесуздар. Бир эле, бирөө деле токуйсуздар. 2 воздушный петель. Андан кийин мына дагы бир аркабыз бар. 4 воздушный петельден турган. Бул жерге дагы мындай кылып 7 столбик с двумя накидами токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 7 ушундай кылып 7 столбик с двумя накидами токуп алдык. 2 воздушный петель. Эми мына да 3 катар столбикке келдик. Мунун ортосунан 2 накид алып туруп, ортосунан токуп коебуз. Ортосунан токуйбуз. 2 воздушный петель. Эми мына бул аркадан токпайсыздар. Бул жерден токпайсыздар. Мына бул жерлер калат. Дагы 4 столбик 4 воздушный петельден турган арканын ичине токуйбуз. Мындай 7 штук столбик с двумя накидами токуйбуз. Мындай 7 штук столбик с двумя накидами токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 7 көрүп атасыздар. Өтө тартпай, өтө бош кылбай, свободно токуп атам. 7 штук токугандан кийин 2 воздушный петель. 2 воздушный петель токуйбуз. Андан кийин 2 накид алабыз дагы. Бул жерден мына бизде 1 2 3 4 5 6 воздушный петель бар. Ушунун 1 2 3 4 4-нчүсүнөн мындай алып туруп столбик токуп коесуздар бул жерге дагы. Мынакей. Биздин бул катарыбыз дагы бүттү. Мына көрүп атасыздар, уже ажурный косынканын формасы чыгып баштады. Ушундай кылып чыгарасыздар. Арка болгон жерлерге биз ушундай 7 штуктан турган столбик с двумя накидами токуйбуз да. 1 2 3 4 арка токканбыз, 4 жерге ушундай кылып токудук. Бул косынканыкы экили схема кайталанат. Мына биринчи катар бул 3-чү катар менен окшош. А экинчи катар бул 4-чү катар менен окшош болуп кете берет. 1-2 катар окшош да, кыскача айтканда. Ошону эле түшүнүп алсаңыздар, сиздерге жеңил болот. Болгондо гана улам косынка чоңойгон сайын могу аркалар кошулат дагы. Ошол аркаларга столбиктер токулат. Столбиктер токулган сайын улам арка көбөйүп, косынкабыз чоңоюп кете берет да. Азыр 1 катар, бул 2 катар, ал эми бунусу 3-чү катар, эми 4-чү катарын токуйбуз. 4-чү катарын биз могу 2-чи катарды кантип токуган болсок, 4-чү катарды дагы ошентип токуйбуз. Азыр мен дагы көрсөтүп берем. Биз азыр бул жерде мурунку токуган аркаларыбызга
толтуруп чыктык могу 7 штук столбиктерди. Эми биз кийинки катарда дагы арка токушубуз керек. Улам арка токушубуз керек, а кийинки катарда ошол аркаларга столбик токуп чыгышыбыз керек. Түшүндүңүздөр, түшүнбөй калсаңыздар группадан сурап жазасыздар. Ошол эки эле схема кайталанат, эки эле рядты улам кайталап токуй бересиздер. Болгондо аркаларды көбөйтөсүздөр. Аркалар көбөйгөн сайын могу косынкадагы улам формасы чоңоюп кете берет. Эми 4-чү катарды кантип токуйбуз? 4-чү катарда 6 воздушный петель алабыз. Мына 2 3 4 5 6 6 воздушный петель бул жакка аударабыз. Аударганда экинчи катарды кантип токусак, 4-чү катарды дагы ошентип токуп кете беребиз. 2 накид алабыз. Мына бул жерге арка токуйбуз. Ичине салып туруп токуп аласыздар. 4 воздушный петель, 2 3 4 4 воздушный петельден турган арка токуйбуз. 2 накид кайра ушул жерге ушундай кылып токуп аласыздар. Мына бул деген арка пайда болду. 2 воздушный петель. Эми 7 штуктан турган столбикке келдик. 2 накид аласыздар дагы. 1 2 3 үчүнчүсүнөн столбик токуйсуздар. 1 столбик, 2 накид менен аласыздар. 3 столбик с двумя накидами токуп койдум. Эми 2 воздушный петель. Сөзсүз 2 воздушный петель аласыздар. Алгандан кийин эми мына биринчи турган столбикке келдик. Бул жерге дагы биз арка токуйбуз. 2 накид алабыз. Ушул жердеги косичкадан салып туруп столбикти токуйбуз дагы. 4 воздушный петель. 1 2 3 4 4 воздушный петель, 2 накид кайра ушул жерге салып туруп муну өткөрөбүз. Көрдүңүздөр, 4 воздушный петельден турган биринчи аркабыз, бул экинчи аркабыз. Мына ушундай болуп бирөө токулган жерге биз сөзсүз арка токушубуз керек. Эми 2 воздушный петель. Бул 7 столбикке келдик. 7 столбикти билесиздер, 1 2 3 үчүнчүсүнөн мындай кылып туруп бул жерге столбик токуйбуз. 3 столбик токуйбуз. 2 3 столбик токулду. 2 воздушный петель. 2 воздушный петель токугандан кийин эми мына дагы бир жалгыз турган столбикке келдик. Бул жерге дагы биз центральный болгондуктан бул жерге 2 арка токулат. 2 арка токулат. Столбик накид алабыз. Крючокко 2 накид алгандан кийин бул столбиктен киргизип туруп дагы өткөрөбүз. Өткөрүп алгандан кийин 4 воздушный петель. 1 2 3 4 биринчи аркабызды токуп атабыз. 4 воздушный петель. Кайра ушул жерге саласыздар. Салып өткөрүп туруп, мына биринчи аркабыз даяр. Эми экинчи арканын ортосуна дагы биз 2 воздушный петель токуп коюшубуз керек. 2 воздушный петель токуйбуз дагы бир столбик токулат. 2 арка бири-бирине жармашып калбаш керек. Ортосунда ушундай 2 воздушный петельден турган кичинекей арка болуш керек. Эми биринчи аркабыз могу. Андан кийин ортосундагы 2 воздушный петельден турган кичинекей арка. Ал эми бул жакта чоң арка 4 воздушный петельден турган экинчи аркабызды токуйбуз. 1 2 3 4. Жалаң аркалар булар 4 воздушный петельден турган булар аркалар болуп эсептелинет.
Ал эми бул эки воздушный петель алып атканыбыз бул улам ортосуна гана биз алып атабыз, чтобы мындай жармашып калбаш үчүн ушундай эки воздушный петель алынып атат. Эки накид алабыз, бул жака салып туруп токуйсуздар. Биздин бир арка, эки аркабыз пайда болду. Центральный жерге биз эки арка токуйбуз, чтобы мындай кылып толтуруш үчүнчү. Бул жактары бир арка эле болуп кетет. Бир, эки арка, 3, 4 арка, эки воздушный петель. Бул 7 столбикке келдик. 7 столбикке келгенде биз эки воздушный петель аласыздар дагы. 1, 2, 3. Үчүнчү косичкадан ушундай алып туруп накид токуйсуздар. Эки накид менен токуйсуздар. Мынакей 3 столбик токудук. Бул 7 столбиктин тушуна бул үчөө токулат. 2 воздушный петель, накид, 2 накид. Жалгыз столбикке келдик. Бул жерге биз арка токуйбуз. Бул жерге бир эле арка токулат. 1, 2, 3, 4. Bir аркабыз даяр. 1, 2 воздушный петель. Эми 7 столбикке келдик. 2 накид. 1, 2, 3. Жерге 3 столбик токулат. 2 накид менен. Үчөө токулду. 2 воздушный петель. Воздушный петель. Эми бул жерге дагы биз арка токушубуз керек. 2 накид алабыз. Муну ичине эле салып туруп 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петель алабыз. 2 накид. Кайра ушунун ичине салып бул жерге биз арка токудук. Арка токудук. Эми бул жака 2 воздушный петель алабыз. Сөзсүз алыңыздар, калтырып кетпей, шашпай токсаңыздар, адашпайсыздар. Бул арканы бүткөндөн кийин 2 воздушный петель, накид, 1, 2, 3, 4. Төртүнчүдөн мындай алып туруп өткөрүп коесуздар. Мындай алып туруп өткөрүп коесуздар. Катарда бизде көрдүңүздөр 1, 2, 3, 4, 5, 6 арка болду. Уже улам чоңоюп кетип атат. Арка чоңойгон сайын, аркалар көбөйгөн сайын косынкабыз дагы чоңоюп кете берет. Биз бул рядты бүттүк. Эми 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петель алабыз. Бул жака аударабыз. Бул жака аударып туруп бул жерде билесиздер 4 воздушный петельден турган арка бар. Будан токпойбуз дагы, буну калтырып туруп ушудан токойбуз. Ушул арканын ичине 7 столбик менен накидами токойбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик токудук бул жерге. Эми 2 воздушный петель, 2 воздушный петель. Эми 3 катарга келдик. 3 катарда билесиздер ортосунан алабыз. 2 накид, ортосундагы косичкадан жерге бир эле столбик менен накидами токойбуз. 2 воздушный петель. Бул аркадан токойбуз. Эми бул аркага дагы мындай кылып туруп 7 столбик менен накидами токойбуз. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Кітапты оқыдық, эми 2 воздушный петель. 2 воздушный петель тоқығаннан кейін біз мына 3-өне келдік. Бұны да ортасында оқимыз. 2 накид ортасында косичкадан алып тоқимыз. 2 воздушный петель. Бұл аркаға келдік. Центральный жерде 2 арка бар, білесіздер. Бұл жерге дағы 7 столбик с двумя накидами тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iki nakit, 2 воздушный петель, 2 воздушный петель. Андан кейін мына ортадағы 2 воздушный петельден тұрған кішкенекей арка бар. Бұл жерге 1 мындай столбик тоқып қоямыз. Мына жерде тоқимыз. 2 воздушный петель. Эми бұл жердегі аркадан тоқимыз. Бұл жерге дағы мына оқшатып 7 столбик с двумя накидами тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'ni dokuduk. 2 воздушный петель. 3 қатарға келдік. Бұның ортаңғысынан тоқимыз. 2 накид алабыз. Ортасында косичкадан тұрып тоқимыз. 2 воздушный петель. Бұл жердегі аркаға келдік. Бұл жерге дағы мынандай алып тұрып 7 столбик с двумя накидами тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбик с двумя накидами. Düşündüğünüz biz arka toqқан жерлерге ошол 7 столбикти тоқып чыгабыз. Центральный жерде гана 2 арка болот. Бул жактарында бир аркадан болот. 2 воздушный петель. 3 катарга келдик. 2 накид алып, орточусунан бир эле ушундай столбик өткөрүп коебуз. 2 воздушный петель. Эми бул аркага тоқуйбуз. 7 столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ni toquduk. 2 воздушный петель. Эми бул жерден биз 2 накид алабыз дагы. 1, 2, 3, 4.
4-cü kosичкадан мындай кылып туруп топ коебуз. Бул рядыбыз бүттү. Көрдүңүздөр, косынка уже формасы чыгып, улам чоңоюп кетип атат. Окшош эле биринчи катарды кантип токусак, үчүнчү катарды да ошентип токуйбуз. Бешинчи катарды да ошентип токуйбуз. Мына окшош, көрүп атасыздар. Окшош эле токулат. Экинчи катарды кандай кылып токусак, төртүнчү катарды дагы ошондой кылып токуйбуз. 1-2 окшош, 1-3-4 окшош, ошентип эле кете берет. 5-6-чысын эми азыр токуйбуз мындай кылып. 6-чысында биз мына 4тө кандай кылып токуган болсок, 6-ны дагы ошондой кылып токуйбуз. Просто эле бизде мындай аркалар гана улам көбөйүп кете берет. Биз азыр бул жерден биз аркаларды толтуруп чыктык. Бул катарда эми кийинкисинде арка токушубуз керек. Окшош эле бул жагы. Бул жагын өз алдынча токуйсуздар. Түшүнбөгөн суроолор болсо мага бересиздер. Эгер түшүнбөй жаткан болсоңуздар, кайра видеону аркага түрдүрүп туруп, аркага кайтарып туруп, могу катарларды мен кантип токудум, ошого карап туруп эле бул жагын дагы кошуп кете бересиздер. Азыр бул жерден 6 воздушный петель аласыздар. 6 воздушный петель алып туруп эле бул жагына могу катарды мен кантип токудум, ошондой кылып туруп эле бул катарды дагы токуп чыгасыздар. Бул жерге келгенде центральный жерде билесиздер, 2 арка алынат бул жерден. 2 арка токулат, а бул чекелеринде бирден эле арка токулуп кете берет. Улам бир рядты бүткөн сайын аркалар көбөйөт. Аркалар көбөйгөн сайын косынкаңыздар дагы чоңоюп кете берет улам. Түшүндүрдүм, бул рядтар окшош. Биринчи, экинчи рядты токуйсуздар. Кийинки ряды биринчиге окшош болот, үчүнчү ряды, төртүнчү ряды экинчи рядга окшош болот. Түшүнбөсөңүздөр, улам видеону аркага карап, бул 4-чү рядды кантип токуп атамын, ошого карап туруп эле мына 6-чы рядды дагы токуп койсоңуздар болот. Азыр мен дагы көрсөтүп берем, канча ряд токудум, чекесин кандай кылып токуйбуз, ошолорун мен дагы көрсөтүп берем. Мына ушундай чоңдукта токудум мен. Мындай чоңдукта токусаңыздар болот. Санап берем канча катар токудум. 1 катар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 катар токудум. Акыркы катарды сиздер ушундай кылып аякташыңыздар керек. Мындай аркалар бар катар кылып аякташыңыздар керек да. Ушундай аркалар менен. Анткени биз чекесин аз гүлдөп токуйбуз. Ошон үчүн ушул катар менен аяктайсыздар. 12. Эгер дагы бир мындан чоңураак кылам десеңиз, 13-чү катарды токуп, андан кийин 14-чү катарды дагы токушуңуздар керек болот. Анткени мындай аркалар чыгыш үчүнчү өзүңүздөргө карап канча чоңдукта керек, ошого карап токуй бересиздер. Кичинерээк керек десеңиздер, мынчалык чоңойтпой эле, могу 10-чу катардан токтосоңуздар болот, 8-чи катардан токтосоңуздар болот. Ошондой кылып, ушундай аркалар чыккан жерден гана токуйсуздар, токтотосуздар да. Токтотуп туруп биз чекесин токуйбуз. Азыр көрсөтүп берем чекесин кандай кылып биз гүлдөп токуп алабыз. Мына бул жерден бүткөндөн кийин биз мындай кылып бүтөсүздөр да. Бул акыркы ряд бүткөндөн кийин бир мындай кылып воздушный петель аласыздар. Дагы бүткөндөн кийин бир воздушный петель аласыздар дагы. Бул жакка аударып туруп, мына бул жерде арка бар. 4 воздушный петельден турган арка бар. Ушул жерге биз 2 накид алып туруп, 9 катар столбик с 2 накидами токуйбуз. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 9 столбик стумя накиданы токуп алабыз дагы. Андан кийин бизде билесиздер, мында 3 катар бар. 3 столбик бар. Ушунун ортосунан биз обычный эле столбик без накида токуйбуз. Туруп без накида токуйбуз. Ошондо бизде мындай моңарыбыз мындай ийилип чыгат. Обычный столбик без накида токуйбуз дагы. Эми могу кийинки аркадан биз бул жерге 11 столбик с двумя накидами токуйбуз. 2 накид алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ушундай кылып туруп 11 столбик с двумя накидами токуйбуз дагы. Мындай кылып туруп мына 3 катар бар. 3 катардын ортончусунан столбик без накида токуйбуз. Мындай кылып туруп. Мына көрүп атасыздар, ийилип уже чекелери чыгып атат. Ушундай кылып мына ар бир аркага, мындай аркаларга сиздер 11 столбик с двумя накидами токушуңуздар керек. Улам мына 3 катарга келгенде ортосунан столбик без накида аласыздар. Кайра аркага 11 штук мындай столбик токуйсуздар. Андан кийин дагы 3 катарга келгенде ортончусунан столбик без накида аласыздар. Ошентип мына улам катар менен кете берет дагы. Мына могу жерге келгенде мен дагы көрсөтүп берем кандай кылабыз. Азыр бунусуна 11 столбик с накидом токуйбуз. 2 накид менен. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ушундай 11 токуп алгандан кийин бул 3 катардан ортосунан столбик без накида токуйбуз. Бул жагы окшош эле. Эми бул жакка 11 мындай болгон столбик токуйсуздар. Айлантып мына бул жерге чейин токуп келебиз. Мен дагы көрсөтүп берем бул жерде кандай кылып токуйсуздар. Мына ортосуна келдим. Эми ортосун мындай кылып токуйсуздар. Биринчи аркага, бул жердеги биринчи аркага 7 столбик с двумя накидами токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 7. Ушундай кылып 7 столбик токуйбуз дагы. Андан кийин 2 накид аласыздар. Бул жердеги столбиктин тушунан ушул жердеги косичкадан бирөөнү токуп коесуздар. Ушундай кылып токуп коесуздар. Эми бул кичинекей арканын ичине биз 5 столбик с двумя накидами токуйбуз. 1 2
3 4 5 shunday qilib turib 5 stolbik to'qidik. Эми ikki nakit olib turib bu yerdagi stolbikning tushidan kosичкадан to'qib qo'yasizlar. Shunday to'qisizlar. Эми bu arqaga cheti stolbik с двумя накидами to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 shunday qilib turib 7 stolbik to'qiymiz. Shunda bizda bunday chekasi shunday bo'lib chiqadi. O'rtaroq yeri shunday bo'lib chiqadi. Bu 3 qatorning o'rtasidan stolbik bez nakida to'qiymiz. Bu jag'i эми bu jaqda qanday qilib to'qigan bo'lsak, shunday qilib 11 stolbik с двумя nakidami to'qilib ketaveradi dag'i. Bu yerdan stolbik bez nakida to'qiysizlar. Bu 3 qatorning o'rtanchi yeridan stolbik без накида to'qiysizlar. Arqaning ichine 11 stolbik с двумя накидами. Qirchag'ini cheyin to'qib keldim. Oxirgi arqaga 9 stolbik с двумя накидами to'qiymiz dag'i. To'qigandan keyin bu yerdagi kichkina arqadan stolbik без накида to'qib qo'yamiz. Shunday to'qiymiz. Эми chekasindagi baylag'ichini qanday qilib to'qiymiz? Bu jag'ina biz воздушный петель to'qiymiz. 50 60 to'qisangizlar bo'ladi. Men 50 to'qiyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Shunday qilib 50 воздушный петель to'qib oldim. Эми bu jag'ni bir nakit olasizlar. Bir nakit olib turib shu kosичкадан olib turib 3 jipni cho'g' o'tkazasizlar. Cho'g' o'tkazasizlar. Nakit olasizlar. Keyingi kosичкаga solib turib chiqarib bu kurchakda 3 jipni cho'g' o'tkazasiz. Chekasini baylag'ichini shunday qilib to'qiysizlar. Nakit olib cho'g'dagi kosичкаga solib 3 jipni cho'g' o'tkazasiz. Shunday qilib turib chekasini baylag'ichini to'qib ketaverasizlar. Baylag'ichi qalinroq bo'lib chiqadi. Akkuratniy bo'lib chiqadi. Nakit olasizlar. Kosичкаga solib turib 3 jipni cho'g' o'tkazasiz. Nakit olib turib 3 jipni cho'g' o'tkazasiz. Shunday qilib bu yoqqa cheyin to'qib kelamiz. Bu yerdan bu yoqni ko'zday to'qiymiz. Hozir men sizlarga daha ko'rsatib beraman. Shu yerga cheyin to'qib kelamiz. Shu yerga cheyin to'qib keldim. Endi biz bu yoqni to'qishimiz kerak. Shuning uchun nakit olasizlar. Nakit olib bu yerdan to'qib bu yerga 5 shunday polustolbik to'qisizlarda nakit olib shunday 2 3
4, 5. Ушундай кылып туруп, ушулардын ичинен ар биринен 5тен токуп кете бересиздер. Бул аяк жагына чейинчи. Накит аласыздар. Бул жактан чыгарып 3 жипти чогуу өткөрөсүздөр. Ушундай кылып полустолбик с накитом кылып токуйсуздар. Мындай ар бир аркага 5тен токуп кете бересиздер. 1, 2, 3, 4, 5. Ушундай кылып туруп 5тен токуп бул жагына чейин токуп келесиздер. Токуп келгенден кийин, бул жерге чейин келгенден кийин бул жака дагы мындай кылып байлай турган токушубуз керек. Воздушный петель аласыздар. 50-60 боло берет. 50-60 воздушный петель алып туруп, кайра обратно бул жакта кандай кылып токуган болсок, бул жакта да ушундай кылып токуп келесиздер. Азыр мен дагы акыр жагын көрсөтүп берем. Мына ушул жерге чейин токуп келдим. Эми биз бул жагын токушубуз керек. Ал үчүн накит аласыздар. Накит алып эле жерден токуп, эми бул жерге 5 ушундай полустолбик токуйсуздар да. Накит алып, ушундай алып 2, 3, 4, 5. Ушундай кылып туруп, ушулардын ичинен ар биринен 5тен токуп кете бересиздер. Бул аяк жагына чейинчи. Накит аласыздар. Бул жактан чыгарып 3 жипти чогуу өткөрөсүздөр. Ушундай кылып полустолбик с накитом кылып токуйсуздар. Мындай ар бир аркага 5тен токуп кете бересиздер. 1, 2, 3, 4, 5. Ушундай кылып туруп 5тен токуп бул жагына чейин токуп келесиздер. Токуп келгенден кийин, бул жерге чейин келгенден кийин бул жака дагы мындай кылып байлай турган токушубуз керек. Воздушный петель аласыздар. 50-60 боло берет. 50-60 воздушный петель алып туруп, кайра обратно бул жакта кандай кылып токуган болсок, бул жакта да ушундай кылып токуп келесиздер. Азыр мен дагы акыр жагын көрсөтүп берем. Мына ушундай кылып экинчи жагында сабын токуп алдым. Эми бул жерден кайра обратно токуп келгенден кийин бул жака жипти бекитип коебуз. Бул жерден косичкалардын түбүнөн соединительный кылып алып өтүп туруп, жака мындай кылып бул жагына бекитип койсоңуздар болот. Ушундай кылып косынканы биз бүтүп калдык почти. Чекелерин токуп бүттүк. Эми бул жака биз жемчугдарды кандай кылып кадайбыз азыр көрсөтүп берем. Так, бизде жемчугду алабыз. Жемчугду алганда сиздерге айттым, ушундай темирлер болот бизде.
ушундай болгон темирлерге биз жемчугду өткөрөбүз. Ушундай кылып өткөрүп алып туруп, мына бул жагын муун жардамы менен биз мындай кылып кайрышыбыз керек. Мындай кылып туруп, ушундай кылып кайрыгандан кийин, ар бир могул жерлерге ушундай өтө жаппай кайрып туруп, мындай илип аласыздар бул жака. Илип алгандан кийин анан муну мындай ылдыйраак кайрып коесуздар. Мындай кылып туруп, мындай жаап койсоңуздар. Бираз бекемдеп коесуздар. Мына ушундай кылып. Мына ушинтип ар бирин ушундай темирлерден өткөрүп туруп, жемчугдарды өткөрүп, бул жагын кайрып, ушундай кылып туруп кайрыйсыздар. Толук кайрыбай эле бияка өткөрүп алгандан кийин анан бул жагын мындай кылып туруп, бул жагын да ийилтип койсоңуздар. Ушундай кылып туруп кадайсыздар. Ушундай кылып ар бир бул жерлерге, мына ушул жерлерге кадап чыгабыз. Кадап чыккандан кийин биздин косынкабыз уже даяр болот. Ушундай болгон косынка. Түшүнбөгөн суроолор болсо, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо, группадан сурасаңыздар болот. Мен жардам берип, түшүндүргөнгө аракет кылам. Ушундай болгон косынка.